Мамлекеттик мектептердин мугалимдери жаңы окуу жылынан баштап коронавируска каршы эмдөөдөн өтпөгөндөрдү иштен кетирүү боюнча коркутуп жаткандыгын айтып чыгышты. Эмдөө боюнча бизде маалыматтар бар. Кийинки окуу жылынан баштап вируска каршы эмдөөдөн өткөндүгү тууралуу сертификаты бар мугалимдер гана иштей алат деп жатышат. Мугалимдерди эмдөө алууга мажбурлоо жүрүп, андан баш тарткандарды иштен кетиребиз деп коркутушууда. Эмне үчүн элдерди күч менен эмдөө алууга түртүп жатышат? Биздин эч кандай укугубуз жокпу дешет мугалимдер. Ал эми Билим берүү жана Илим министрлигинин ведомстволор борбордук аппаратынын мугалимдердин милдеттүү түрдө эмдөөдөн өтүшүн талап кылган токтом кабыл алынбагандыгын билдиришти. Аларга карата эч кандай чара колдонулбайт. Жумуштан айдоо боюнча сөз болушу дагы мүмкүн эмес. Саламаттыкты сактоо министрлиги эмдөөнүн маанилүүлүгү боюнча гана түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Айсулуу Тыныбекова Польшада өткөн эл аралык мелдеште алтын медаль алгандыгы үчүн дүйнөлүк рейтингдин сап башына жайгашты. Мындай маалымат дүйнөлүк күрөш уюмунун расмий сайтына жарыяланды. Маалыматка ылайык, бул мелдеш балбандардын рейтингине дагы таасир этмек. Себеби байгелүү орундарды ээлеген спортчуларга упайлар берилмек. Турнирдеги жеңиштин аркасы менен Тыныбекова 2021-жылы дүйнөлүк рейтингдин сап башына жайгашты. Мындан тышкары Польшада коло медаль жеңген Мээрим Жуманазарова 68 кг салмакка чейинки категориядагы спортчулардын рейтингинде 3-орунга илинди. Ал эми Айпери Медет кызы 76 кг салмакка чейинки категориядагы спортчулардын рейтингинде 5-орунга, Нурайда Наркулова 59 кг салмакка чейинки категориядагы спортчулардын рейтингинде 9-орунга жайгашты. Кыргыз өлкөсү Казакстанга берилүүчү 370 миллион куб суунун ордуна 370 миллион киловатт-саат электр энергиясын алат. Бул тууралуу экология жана геология жаратылыш ресурстары министри Серик Кожониязов шилтеме берүү менен казакстандык ЖМКлар жазып чыгышты. Анын айтымында өлкөдөгү сууга суу тартыштыгы боюнча маселени чечүү үчүн казак бийлиги өкмөттөр аралык макулдашууларды даярдоодо.